Кыргызстанда ушундай бир чоң көйгөй бар да. Эт тарабында малды семиртип атканда препараттарды көп колдонушат. Аны колдонгондон кийин этти жегенге болбойт, сүтүн ичкенге да болбойт. Мен ушундай бир калоом болду ичимде. Мен өзүм кепилдик бере ала тургандай эле эт сатсам дегенчи. 3,5 килограмм кургак буудайдан аягында 20 килограммдан ашык гидропоника алып атабыз да. Биринчиден 6 эсе 7 эсе көбөйөт. Кормовая единица деп коет го килограммына. Экинчиден 60%дан 95%га чыгып атпайбы сиңиримдүүсү. Эки жагынан пайдасы бар да. Эттерге специя кошулбайт. Эт катары эле. Болгон айырмачылыгы технология влажного вызревания деп айтылат бул. 4 күндүк выдержанный эт деп атпаймынбы? Мисалы көп жерде балдырат кып-кызыл болот ичичи. А биз муну азыр эле кылганыбыздын себеби биздин этибиздин сапаты эң сонунда. Анан кийин стейк жеп аткан адам ушул эттин даамын сезсе экен деп ошондой максат менен аз эле кылдык да маринадты. Чарбаны мен атам негиздеген. Анан мен кички кезимден ушу малга кызыгуумду көргөн окшойбу? Же ошондой болуп калдыбы? Кийин ошо келгим келип эле мал баккым келип эле. Ушу мал багам деп чечим кабыл алдым 2016-жылы. Ошо окуу жайды бүтүп, анан ушундай бир тандоонун алдына келдим. Мындан ары эмне иш кылам деп. Анан ушуну тандалдым. Ошентип эле келип калдык. Могул жерде эч нерсе жок болчу. Талаа болчу, курай баскан. Анан могу илгерки сарайдын устундары эле бар болчу да. Анан мен атаман сураганым эсимде жолдо турупчу. Ата бияка эмнеге келдик десем, балам ушул жерде сарай болот кийин деген да. Ошондо мен дагы эле эсимде. Ушул жер кантип сарай болот деп элестете албай койгом да такыр. Анан ушу мен окуй элек кезимде болчу, ушул сокмо кирпич менен баштап ушу бир кичинекей сарайдан башталган да. Андан бери мен мектепте окудум, анан окуу жайда жүрдүм мектептен кийин. Ал учурда канча каражат кеткенин эле билбейм. Бул жерде атамдын иниси турду ошондон бери. Ушу түйшүгүн көп киши сурайт, чындыгындачы. Мал баккан оор деп элестете берет да. Анан эң башкысы шарт болуш керек. Мал бакканга баягы акыр орду менен, суулар орду менен, жылуу жер, суу болбогон жер болсо, шарттардын баары сонун болсо, малды баккан деле оңой да. Шарт болсо болгону тажрыйба керек. Мисалы, булар сүйлөй албайт адамга окшоп. Кайсы жер ооруп атат, ачканмын, токмун деп айта албайт, жардам сурай албайт. Булар түшүнүш керек. Түшүнүү менин оюмча тажрыйба менен эле келет. Анан кызыгуу болуш керек да адам тараптан. Ушул жерде мен 7-8 жашыман баштап чоңойдум да. 15 жылдык тажрыйба менен чоң атам үйрөтүп, байкем үйрөтүп, анан кийин ошол баягы билими менен келип улап кеттим да. Мал баккандын эч кандай кыйынчылыгы жок, сонун тармактабы. Ар бир күнүң кызыктуу. Мисалы мына азыр жаңы койтууду жаңы эле көрдүк чогуу. Сүйүнүп кетесиң да көрүпчү. Баягы козу аман эсен жакшынакай туулуп атса, кантип сүйүнбөйсүң? Жылга эле ошондо биздики. Жеке меникин айтканда, чынын айтсам, өтө чоң эле мындай пайда көрө элекпиз да азыр. Бирок мен ойлойм, башында биринчи 10 жыл мага чоң тажрыйба болду да. Мен биринчи уй багып көрдүм саны. Мен ошол себептен айтып атам да, саны чыгаша көп болот депчи. Убарасы көп анын. Анан уйдан жылкыга өтүп көрдүм, үйүр жылкы багып. Анан жылкыдан койго өтүп көрдүм. Анан койдон азыр этке өтүп баягы бүт баарын изилдеп атам да мен дагычы. Билгендердин тажрыйбасы барларды угуп, өзүм да кылып көрүп. Анан азыр мен токтолгон жерим кой менен биздин өрөнгө, Кызыл Бирлик айылга кой менен жылкы жакшы. Мен кой тандадым. Себеп мага ылайыктуураак экен, өзүмө ылайыктуу. Ошо анан кунажындарыбыз ушул. Баягы элге тартуулап берген. Бүт баарын нарынан тандап келгем өзүм барып. Кочкордон, ат башыдан. Биздиге эң башкысы жаш болуш керек кунажындар. Жаш мал. Анан көлөмү да бирдей баары көрсөңүз. Себеп дегенде биз деген бөлүк менен сатабыз да этти. Анан бөлүктөрүбүз бир партиядан бир партияга стандартизация болуш керек да, ошого аракет кылып атабыз. Мисалы, бир күнү мындай болуп калды, бир күнү мындай болуп калды дебей, ар дайым бирдей болгонго ошондой көз алып, бет алып иштеп атабыз да, ошону көздөп. Мурдагы жылы ошентип баштагам. Мен ошо тандап келип эле союп сата берчүбүз да. Анан кийин ушул эт саткан сайын эле мен сарсанаа боло берчүмүн. Азыр деген билесиздерби билбейм. Кыргызстанда ушундай бир чоң көйгөй бар да. Эт тарабында малды семиртип атканда препараттарды көп колдонушат.
Ал препараттар деген мындай адам барып эле ала берсе болот да. Точкалар аябай көп сатылып аткан. Ошону колдонушат, аны колдонгондон кийин этти жегенге болбойт, сүтүн ичкенге да болбойт. Баягы ден соолукка терс таасири бар да. Ошону баягы билгенден кийин анан эсибизде бар да ошол. Ошондой мал болуп калса мен ошону кантип элге берип салам деген сарсанаа боло берчүмүн да. Анан кийин бир кезде токтоттук. Токтотуп, анан 1 жыл бою дайындандык да. Өзүм дагы биртке окуп, билим алып, устаздарды таап, анан кийин кайра экинчи деммен баштаганда мен ушундай бир каалоом болду ичимде. Мен өзүм кепилдик бере ала тургандай эле эт сатсам дегенчи. Анан азыр баягы көп эмес биздики, чакан эле. Канча 2 айда 1,5 тоннадай болду окшойт. Биз азыр масс-маркетке чыкканга аракет кылбай элебиз. Биздики деген сапат биринчи орунда болот да. Анан кийин азыр бияктын баарын толтуруп алып, эттин баарын бышырып алып сатканга ким таппай отургандан көрө, спроско жараша биз ошого багып келтабыз да азыр. Жаңы баштаган үчүн объем азыр эле биздики азыр. Бул жак деген гидропоника. Ушундай бир установка алганбыз. Кыргыз жем деген жигиттер ошол жаңы биздин рынокко чыгып атышат чарбагерлерге. Ошону өстүргөн жигиттер эми айыл чарбага кирип атышат. Анан ушу биз ошол жигиттер менен иштешип атабыз азыр. Ушинтип кой перишти үйрөтүп атышат гидропоника өстүрүп алганды. Муну деген биз жана айтып атпаймынбы, көп кишилер укол колдонот депчи. Укол колдонгон себеби кышкысын малга тоютка витамин жетишпейт да. Анан ошол витаминдин табигый жолун издеп биз ушу гидропоникага келдик. Тамыры байланат бири-бирине. Ортосунда кадимки эле буудай бул. Буудайды өстүрөбүз, үстүндө жашыл чөп. Бул деген азыр кышында январь айында ушундай жашыл тоют беребиз. Себеп дегенде ошол малга сайылган витаминдердин көбү, жана препараттардын көбү Б витаминден турат да. Бул жашыл чөп өзү Б витаминге аябай бай түрлөрүнө. Бул деген малдын жешине, тоютту сиңиришине аябай жакшы таасир этет да. Ашказан жакшы иштетет. Болгон суу менен иштейт. Буудайды эле сууга өндүрөбүз, болду. 10 күндө ушундай өнүп чыгып калат, даяр болуп. Анан мунун өзгөчөлүгү дагы бир жери бар. Могу тамыры. Бул деген эң таза, эң жеңил сиңиримдүү белоктон турат да тамыры. Бул деген чал жөнөкөй эле мондай буудай болсо, жөнөкөй буудай кезинде бул малга денесине баягы сиңгенде организмине 60% эле да пайдалыгы. Бул жерде болсо өсүп чыккандан кийин 90дон ашык 95%га чейин баягы союз малынын изилдөөлөрү жүргөн экен бул боюнча. Ошо союз малынын жыйынтыгы менен изилдөөлөрүн 95% сиңиримдүү болот дейт. Андан тышкары биз чөлөптө көрдүк да өлчөп. 3,5 килограмм кургак буудайдан аягында 20 килограммдан ашык гидропоника алып атабыз да. Биринчиден баягы 6 эсе 7 эсе көбөйөт. Кормовая единица деп коет го баягы килограммына. Экинчиден 60%дан 95%га чыгып атпайбы сиңиримдүүсү. Эки жагынан пайдасы бар да. Мисалы кургак боюнча буудайдын баасы азыр 25 сом да. Биз малга берсек 40% сеңбей калса денесине, жөн эле чыгып кетсе. 10 сомун жөн эле чыгып кетип аткан болот атпайбы? Туурабы? Ар бир килограммдан. Бул ошол 10 сомун сактап калгандан тышкары дагы 6 эсе 7 эсе көбөйтүп берип атат да. Жакты. Бул жак деген биздин цех. Тааныштырып өтөйүн ичинде. Ассаламу алейкум. Киргиле. Мындай цех жасаш үчүн өтө чоң каражат керек да. Бул жигиттерде бар экен ошондой даяр. Анан ушул буйрук экен, таанышып калдык. Рамил деген жигит биздин өнөктөшүбүздүн өкүлү. Мага ушул жаңы келип таанышканда ушул жерге киргенде эле тазалыгы биринчи көзүмө тийген да. Ушунчалык анан эт кескен аппаратын көрсөңөр, биринчи жолу көрүшүм ушул жерден көргөм да, ушундай тазалыктычы. Бул деген ушу биздин өндүрүштүн бир бөлүгү. Биз деген эң башында 7-8 позиция чыгарып көрдүк да, ассортиментти кенен кылып. Анан биринчи партияларды өз баасынан ылдый кылып таратып эле, эртерээк сатылсын деп, элге жайылсын деп, анан кайра отзыв чогулттук да. Анан отзыв чогултуп, ушу үчөөнү тандап калдык, 3 багытты. Бул стейктер, мынакей тибон, анан рыбай. Мынакей 2 түрлүү стейк. Анан кийин мындай колбаски, мясные колбаски деп айтабыз биз.
жалаң еттен башка эч кандай кошулмалар жок. Таза табигый да. Анан кийин жана кунажындарды айтып бербедимби? Кунажындын эти майлуу болот да, өзү элечи. Анан шаардыктардын көбү майды сиңире албайт экен жакшычы. А бул болсо буканын этинен да. Анан кийин мондай сулпеттерди алып калыппыз. Анан ошо кунажынын эти майлуу болуп калат экен дегендерге ушундайлардан сунуш кылып атабыз. Специя кошулбай эле жөн эле упаковка алган болот. Эттерге специя кошулбайт. Эт катары эле. Болгон айырмачылыгы технология влажного вызревания деп айтылат бул. 4 күндүк выдержанный эт деп атпаймынбы? Туура технологиясы менен ошондой эттер да. Бул эттердин артыкчылыгы жумшагыраак болот. Анан кийин улгайып калган адамдар, ашказан жакшы деген адамдарга жеңилирээк, сиңиримдүүрөөк болот да. Линейкада дагы кээ бир адамдар бар да, өзүнүн маринадын жакшы көргөндөрчү. Ошолор үчүн маринады жок эле чыгарабыз. А сосискалар болсо бизде мясные колбаскилерибиз стандарттан өткөн да, ар дайым специя менен бизде стандартта чыгат. Мисалы, арасын көрсөңөр, специялар бар да. Мына көрдүңөрбү? Бир аз эле. Мисалы, көп жерде балдырат кып-кызыл болот ичичи. А биз муну аз эле кылганыбыздын себеби биздин этибиздин сапаты эң сонунда. Анан кийин стейк жеп аткан адам ушул эттин даамын сезсе экен деп ошондой максат менен аз эле кылдык да маринадты. Мен негизи өзүм жылкы баласына кызыгам да. Кички кезимден улак тарткан мен үчүн бул чоң бир сыймык, ушундай бир эме болчу. Кыялым бар болчу да кички кезимден. Анан атты жакшы көрөм ошондон бери. Анан жылына ушинтип бирден экиден жаш кезинен алып коебуз. 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш, 4 жаш болуп чоңоюп кетер. Бул да мен жакшы көргөн аттарымдын бири. Бул экөөбүз окшошпуз. Элпек, жош. Айырмалыгыбыз бул сары менен кара болгон эле болбосо. Тиштери тиш которуп кытчып атат ошого да. Жакшы көрөт ушинтип тырмап койгонду. Жана Арашанда кочкор алып калдык деп айтып калбадым беле? Ушу люкс деген кочкор. Муну ушу биз алганда 5 жыл мурун алгам да. Анда жаңы Арашан болуп кызуу жаралып баштаганда боос бейин алып барып сатып туруп, үстүнө акча кошо муну сатып алгам да. Ошондой 80 миң болгон да. Анда ошол муну алган эмеси кызыктай иши, 90 миңге сүйлөшүп, бейин алып барып сатып, ошондо боос бейлер 80 миңден эле болчу. Анан үстүнө акча кошо алып барсам, байке жакшы бала экенсиң деп 10 миң түшүп берип койгон да дагы. Менде оорчу деле болгон эмес. Бала кезимде болсо керек. Чоң атам эрте тургузуп, тоого ысыкта, суукта мал кайтартып. Анан билем да, баланы аяп койсоң болот деп айтчы да. Кийин чоңойгондо мага рахматын айтат деп койчу. Ошо мал сойгонду да ошо атам үйрөттү. Мал багып, ат үстүндө жүрүп, бүт ыгын үйрөттү да. Бала кезимде биртке кыйналсам болушу мүмкүн. Жөө уйгай тартып коюп, буттарыбыз тикенек кирип, уйга жетпей иши саяктап кеткенде. Азыр сонун да ошонун баары кереги тип атат. Атама ыраазымын.